Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы арабтарда исламдын жаралышы жана бекемделиши. Араб халифаты. Сабактын планы. Арабстан жарым аралынын ээлеген орду, жаратылышы жана калкы. Араб ууруларынын биригишинин себептери. Ислам дини. Мухаммед пайгамбар. Араб халифтиги. Арабстан жарым аралынын ээлеген орду жана жаратылышы. Арабстан жарым аралы түштүк батыш Азияда жайгашкан. Аймагынын көпчүлүк бөлүгүн чөлдөр ээлеп турат. Бул жерде арабтардын семит уурулары жердеп кирген. Калкынын көпчүлүк бөлүгү чөлдү талаа түздөрдү жердейт жана көчмөнчүлүк, дыйканчылык менен алектенишет. Калкынын көп бөлүгү оазистердин тегерек четинде жайгашкан. Жарым аралдын түштүк батыш жээктериндеги жашыл аймак оазис деп аталат. Көчмөн семит ууруларынын коңшу элдер бедуиндер деп аташкан. Алар алгачкы дыйкандар болушкан. Бедуиндер алгач төөнү колго үйрөтүшүп, сүтүн ичишип, этин тамак, терисинен бут кийим улаштырып, кыгын, отун катары пайдаланышкан. Шейхтер ак сөөктөр тарабынан шайланган ууру аксакалдары болгон. Бедуиндер Ассирия, Вавилон, Персия мамлекеттери менен бат-баттан кагылышып турушкан. Бедуиндер өзгөчө ак сөөктөр жана шейхтер согуштук соода-саттыктан айбагандай байышкан. Алар эки дарыя аралыгындагы жана Батыш Азиядагы дыйканчылык өрөөндөрүн басып ала башташкан. Алар басып алган жерлер чакан шаар мамлекеттерге айланган. Алардын эң байыркысы жана белгилүүсү Саба шаары болгон. Оазистеги жерлер өтө кымбат болгон. Ал жерлерде чоң үй бүлөлүү дыйкан жамааттары жашаган. Мекке шаары. Биздин замандын 5-6 кылымдарында Арабстан жарым аралын жердегендер арабтар болушкан. Арабтардын жарымы шаарларда жашап, соода-саттык, кол өнөрчүлүк менен кесиптенишкен. Ал эми калган бөлүгү чөлдү талаа түздөрдө мал багышып, көчмөн эл болушкан. Мекке оазиси Месопотамия, Сирия, Египет, Эфиопия жана Иудеянын ортосундагы соода жолунун кесилишинен орун алган. Түштүк Арабстандын оазистеринде иудейлер да, христиандар да көп болчу. Мекке шаарында байыркы Кааба храмы болгон. Храмда асмандан түшкөн ыйык таш бар. Бул ташка адамдар эзелтеден бери сыйынып келишкен. Бул ыйык таш арабтардын Курейш уурусунун кудайы Аллахтын ташы болгон. Химярит мамлекети. 6-кылымда түштүк Арабстандык Химярит мамлекетинде иудеизмдин да, христианчылыктын да таасирлери күч алып, анын өкүмдары бирде тигил динге, бирде бул динге ыктап турушкандыктан алардын саясаты да ошого жараша өнүгүп турган. Араб ууруларынын биригиши. Түштүк Арабстанда 5-6 кылымдарда экономикалык жана социалдык кризис болгон. Өзгөчө Хиджаздын борбору Меккеде күчтүү болгон. Мекке шаары Курейшилер жүргүзгөн соода-саттыктын эсебинен күн көрүшкөн эле. Алар жылына түндүк жана түштүк 2 кербен жолун жабдып турган 50 000 алтын теңгеге бааланган товарларды жүгүртүп турушкан. Йемендин басып алынышы жана байланыштын үзүлүшү Меккенин кирешесин азайткан. Айласы кеткендиктен арабтар жан сактап калуунун амалын табууга аракеттенишкен. Ислам дини жана Мухаммед пайгамбар. Ислам динин негиздеген Мекке шаарынын тургуну Мухаммед болду. Мухаммед Курейш уурусунан хаким уругунан чыккан кедей жигит болгон. Ал ата-энесинен эрте ажырап, атасынын бир тууганы Абу Талиптин малын бакчу. Жесир аял Хадичанын соода-саттык иштерин жүргүзгөн, кийин ага үйлөнүп, Фатима аттуу кызы гана алардын жалгыз мураскору болуп калган. 7-кылымдын башында ханифтер жашоо акыйкатын издеген, жаңы кудайды табууга аракеттенген үгүттөөчү пайгамбарлар көбөйгөн. Мухаммед да ханифтердин бири болгон. Ал ойлоп тапкан дин ай аламдагы жалгыз бир кудай Алла Таалага сыйынууга жана ал осуят кылган жашоо талабын сактоого үгүттөгөн. Анын үгүттөрүнө Меккедеги ак сөөк Курейшилери каршы болуп, Мухаммедди Меккеден кууп чыгышкан. 622-жылы Мухаммед
өзүнүн талапкерлери менен Меккеден чыгып, энесинин конушу Ясрибке кеткен. Мекке менен тирешип келген Ясриб шаары пайгамбарды кабыл алып, жаңы динди тута баштаган. Медина пайгамбардын шаары деп аталган. 622 жылы жер которуу хижра жылы бүткүл мусулмандардын жаңыча жыл эсептөөнүн башталышы болуп калган. Мухажирлер, Мухаммеддин талапкерлери хижраны киргизүүчүлөр деп аталган. Умма, мусулман жааматы. Кааба храмы исламдын борборуна айланып, Мухаммеддин тууган уруктарынан болгон Курейштер жаңы диндин маанилүү кызматтарын ээлешкен. Арабстан жарым аралы дүйнөлүк 3 диндин пайда болгон жери катары бизге маанилүү. Бул 3 диндин окшоштуктары: бир Кудайга жана анын пайгамбарларына ишенүү, кыямат кайымга ишенүү, жакшылык же жамандык иштери үчүн аркы дүйнөгө барганда жооп берүү, бул дүйнөдөгү жакшылыктары үчүн сый көрүү же жамандыктары үчүн жазалануу, Кудайдын эркине кыңк этпестен баш ийүү. Мухаммад 630-жылы салтанаттуу түрдө Меккеге келгенден кийин көп узабай каза болгон. Пайгамбардын сөөгү Мединага коюлган. Куран. Болжол менен 650-жылдары Мухаммеддин осуяттары жана окуулары Куранга топтоштурулган. Куран арабтардан которгондо окуу дегенди түшүндүрөт. Куран мусулмандардын ыйык китеби. Куранда исламдын негизги жашоо эрежелери жазылган. 144 сүрө бар. Сунна. Куран жазылгандан кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин жазылган диний китеп. Анда Мухаммед жөнүндө ылакап кептер жазылган. Куранды, Суннаны да тааныган мусулмандар сунниттер, ал эми Суннаны гана тааныгандар шииттер деп аталып калган. Исламдын осуяттарын жетекчиликке алып, Мухаммеддин жолун жолдоочулар, халифтер баскынчылык жогортулдарды баштайт. Алар Палестина, Сирия, Месопотамияны, Персияны басып алышат. 638-жылы Иерусалимди басышат. 7-кылымдын аягына чейин жакынкы чыгыш өлкөлөрү Персия, Кавказ, Тунисти басып алышат. 8-кылымда Орто Азияны, Афганистанды, Батыш Индияны, Түндүк Батыш Африканы ээлешет. 711-жылы Тарик баштаган арабтар Африкадан Пиреней жарым аралына сүзүп өткөн. 732-жылы арабтар Пуатьенин жанындагы салгылашууда Франк королу Карл Мартелдин аскерлеринен жеңилип калган. Араб халифтигин жетектөөчүлөр халифтер деп атап коюшкан. Белгилүү халифтер Абу Бакр, Омор, Осмон жана Али болушкан. 661-жылы араб халифтигинин башына Омей династиясы келген. Омей династиясынын борбору Дамаск шаары болгон. Ал 750-жылга чейин жашаган. Аббасиддер династиясы 750-жылы Омейлердин династиясы кулатылып, Мухаммед пайгамбардын агасы Аббастын династиясы бийликке келген. Борбору Багдад шаары болгон. Аббастын династиясын таанып билгиси келбегендер Омейлердин тукумдары Кордова халифатын түзүшкөн. Аббастын халифтиги Византия менен тынымсыз согушуп келген. 1258-жылы монголдор Багдадты басып алгандан кийин Аббастын мамлекети кыйраган. Арабтар Европаны басып алуу процессин конкиста деп аташкан. Ал эми басып алынган жерлерди бошотуу процессин реконкиста деп аташкан. Реконкиста жарым аралды арабтардан бошотуп алуу деп түшүнсөк болот. Реконкиста мезгилинде арабтардан бошотулган жерлер: Леон, Кастил, Португалия, Толедо шаары, Арагон, Кордова шаары, Лиссабон, Гранада эмирлиги. Араб халифтигинин таасири. Араб халифтиги арабтардын бүткүл мусулмандардын үстүнөн болгон башкаруусу катары 1517-жылга чейин өкүм сүргөн. Араб халифтиги 6 кылым жашап, жер жүзүндөгү мусулман дүйнөсүнө араб ислам цивилизациясын тартуулаган.
Мамлекеттин экономикалык абалын жакшыртуу үчүн ислам дининин туусу астында капырларга каршы ыйык согушка аттанышып, жаңы жерлерди басып алышып, араб халифтигин империяга айландырышкан. Араб-ислам цивилизациясы орто кылымдоорунда Батыш Европанын руханий турмушуна да чоң таасирин тийгизген. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Араб ууруларынын биригишинин жана исламдын жаралышынын экономикалык жана социалдык өбүлгөлөрү кайсылар? Арабстан жарым аралынын жаратылышы кандай болгон? Мухаммед пайгамбар ким болгон? 7-9 кылымдарда арабтар кайсыл өлкөлөрдү басып алышкан? Араб халифтиги кайсыл жылдарда өкүм сүргөн?